17 мартка карата кабарлар топтому эфирде. Амансызбы? Бүгүнкү чыгарылышта көз оорулары эми эрте аныкталат. Кадамчы айда көз оорулар канасы ачылып, жаңы жабдуулар менен камсыздалды. Айыл чарбасын каттоо боюнча адистерди даярдоо башталды. Өзгөчө балдардын кыялы орундалды. Бул жана башка кабарлар менен таныштырууну баштайбыз. Кадамчы жалпы дарыгерлер практикалык борборунда кошумча көз оорулар канасы ачылды. Эми бейтаптардын узун кезеги азайып, жаңы жабдуулардын жардамы менен дарылоо жүргүзүлөт. Советтер Союзу учурунда медициналык жабдуулардын эскилиги жетип, жаңысына муктаждык жаралган. Жаш дарыгер Айдана Акылбек кызы көз оорулар бөлүмүндө иштегенине 1 жылдан ашты. Ага күн сайын 10дон ашык бейтап көзүн көйгөйлөрү менен кайрылат. Жаңы медициналык жабдуулардын келиши менен дарыгерлердин ишин жеңилдеткен. Бул жакта болсо бесконтактный пневмотонометр, көздүн давлениясын өлчөйбүз. Бул убакытка чейин бизде пневмотонометр жок болгон. Бул жаңы оборудование болуп эсептелинет бизге. Бул жерде болсо шелевая лампа, бул биз үчүн өтө чоң жардам берет диагностика кылганга. Көздүн алдыңкы, арткы бөлүктөрүн чоңойтуп көрсөтүп берет бизге. Ошондой эле бизде иштөө шартыбыз оңолду. Бизге ушул оборудованиялар диагностика кылганга бир топ жеңилдик алып келет деп ойлойм. Райондук бейтапканада кошумча көз оорулар канасы ачылды. Германия өндүрүшүндөгү жалпы баасы 3 миллион сомго жакын каражатка жабдуулар алынып, дартты так аныктоого мүмкүнчүлүктөрү көбөйдү. Башкысы кезек күткөн бейтаптардын саны азайды. Негизгисинен кезек күткөндөр жоюлду. Элдин саны өскөндүгүнө байланыштуу кезек күткөн оорулардын саны өтө көп болгондуктан 2025 жылы биздин башкы дарыгерибиз ушул көйгөйдү чечүү максатында, кезек күткөн оорулардын чечүү максатында экинчи кабинетти уюштуруп, аппаратураларды жетиштүү түрдө камсыздап берди. Айдоочулукку бөлүк алмаштырганда өтө көп кишилер кайрыла башташты. Ошондо ошол вопрос, ошол көйгөй чечилди да. Мен водительский праваны убакыты бүтүп, срогу бүтүп алмаштырган келдим. Бул жерге глазной жаңы ачылыптыр, экинчи кабинеттан. Ол жерде кезек күтүү дагы болбойт, жакшы экен. Дайым эле келип турам. Постоянный очередь болот эди. Азыр эми очередь азайып, бияқта башка кана да ачылыптыр. Ошо кошумча жабдыктар келиптир. Көз ооруларын аныктоо жана дарылоо тармагында заманбап технологиялар кеңири колдонулуп, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жаңы деңгээлге көтөрүүдө. Мурда көп убакытты талап кылган текшерүүлөр азыр кыска убакытта аткарылууда. Мунун негизинде оорулар эрте стадиясында аныкталып, бейтаптарга өз убагында дарылоо жүргүзүлүүдө. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Баткенде айыл чарбасын каттоо иштерине даярдык башталып, адистер даярдалууда. Ага убактылуу жумушка тартылган жарандар катышты. 3 күнгө созулган окууда каттоонун тартиби, анкеталарды туура толтуруу жана маалыматтарды так чогултуу ыкмалары үйрөтүлөт. Дагы кандай өзгөчөлүк бар, Назгүл Абдрахманова кызыгып көргөн. Бир айылда бардык тууган эле адамдарбыз. Айыл чарбасын каттоо боюнча окутуу башталды. Мында Баткен району жана шаары боюнча жалпы 94 каттоочу келген. Окутуу 3 күнгө созулуп, каттоонун жол жобосу үйрөтүлөт. Ага убактылуу жумушка тартылган жарандар катышып жатат. Алар бир нече критерийдин негизинде жергиликтүү бийлик тарабынан сунушталып, тандалып алынган. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерден тышкары студенттер, мугалимдер жана бош жүргөн жарандарыбыз тартылат. Аларга негизги эле коюлган критерийлер булар ушул азыркы күндө каттоо мурдагыдай кагазсыз өтүлгөнүнө байланыштуу. Бардыгы телефондо болгондуктан ушул телефонду жакшы билүүсү, алардын маалыматтарды айыл чарбага тиешелүү жер ченемдери боюнча жана ушул айтылган маалыматты так киргизиш боюнча критерийлер коюлган. Аларга берүүчү айылга акы мамлекет тарабынан каржыланат. Андан тышкары ошол токтомдун негизинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен жергиликтүү аткаруу органдары жергиликтүү өздөрүнүн бюджетин эсебинен акча бөлүп, ошону менен ушул
каттуу өтөр мезгилде ошолордун транспорттук жана башка чыгымдарга акча каражаттарын караш керек. Алар бөлүнүп, алар өздөрүнүн иштерин аткарды. Анан өкмөттөн сунуш берип, өкмөттөн Убактылуу жумуш менен камсыз болгон жарандардын катарында Бужум айылынын тургуну Ибрагим Жунусов да бар. Айтымында буга чейин эл каттоо өнүктүгүндө да иштеген. Бул жолу айыл чарбасын каттоодо тажрыйба топтоо максатында жумушка орношкон. Биз мына Суу баш айыл өкмөттөн сунуш менен келдик. Мурда да иштегенбиз. 2022 жылы эл каттоо боюнча электронный болгон, кээ бири кагаз түрүндө болгон. Ошо боюнча алдын иштеген эле ошо боюнча сунуш берип, ушуну иштеп бериңиз дегенден азыр келдик айыл чарба боюнча. Мунусунда электронный болот экен, бардыгы электронный дейт. Ошого азыр келдик, 3 күндүк окуу болот экен. Ошо мурдагыдай эле окуу дейт, бирок айырмалар бар экен ар биринчечи. Айыл чарбадан башка, эл каттоодан бир аз башка болот. Ошо негизинде азыр келип окууда келип 3 күн окуйбуз. Үлүш жери жоктоодо себепчи бөлүмдөн толтурабыз. Окутууда фермердик чарбалар, мал чарбачылыгы, жер аянттары жана айыл чарба техникалары тууралуу маалыматтарды чогултуу боюнча практикалык көрсөтмөлөр коюлду. Адистердин айтымында бул каттоо айыл чарба тармагындагы так маалыматтарды аныктоого жана келечекте мамлекеттик программаларды туура пландаштырууга жардам берет. Ар бир айыл өкмөттөргө барып, ушундай семинарда уюштуруп, ушундай окуттар болуп жатат. Азыр ушунда бизде биз азыр ар бир мисал үчүн бизде бир немеге барганда, бир үйгө барганда, ошол үйдүн неси бар, ошонун баарын каттайбыз. Общий пресс бүткөндө биз свод деген сайт иштеп чыкканбыз. Ошол сайт бир айыл аймакта канча жери бар, канча мал калды бар, ошол общий итогу чыгат да. Бизде азыр өткөн ошолордун баары итогу чыгат. Ар бир жарандын үйүнө барып текшерип атканда, улуттук статистика комитет тарабынан ошол маалыматтарды купуялуу сатылат. Бизде ошол менен кеңири маалымат берсеңиз да болот. Бизде салык төлөө ал жак бул жактарга эч кандай тиешеси жок. Бул жөн гана элибиздин санын жана канча жери бар, канча малы бар, ошонун гана тиешеси бар да бул жакта. Ошон үчүн сиздер ойлонбой айттыңыздар, Бул жолку айыл чарбасын каттоо алдыңкыдан айырмаланып, алгачкы жолу электрондук форматта жүргүзүлөт. Каттоочулар маалыматтарды планшет жана смартфондор аркылуу атайын системага киргизишет. Бул ыкма маалыматтарды ылдам жана так чогултууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошону жазгандан кийин бизде астына карасаңыздар бул жерде телефондо чизги турат. Окутуу аяктагандан кийин катышуучулар аймактарга бөлүштүрүлүп, калк арасында айыл чарбасын каттоо иштерин жүргүзө башташат. Бул үчүн облус боюнча жалпы 509 жаран убактылуу жумушка орношкон. Андан кийин бул жакта ошол Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. өзүңүздөр күнөн ашып кетсе Өзгөчө балдардын кыялы орундалды. Нур балдарды калыптандыруу борборунун тарбиялануучулары кыялын кагаз бетине түшүргөн. Алардын каалоолорун жетекчилер, демөөрчүлөр жана кайрымдуу жарандар орундатып, белектерди тапшырды. Чуркоо же башка балдарда ойноо мага оор болот. Бирок менин кыялдарым чоң, үмүтүм жарык. Бул күн өзгөчө балдардын жүзүнө жылмаюу тартуулап, алардын жүрөгүндө унутулгус элес боло алды. Анткени кыялын кагаз бетине түшүргөн балдар белектерин демөөрчүлөр жана кайрымдуу жарандардан алышты. Кээ бир балдардын кыялы оюнчук алуу болсо, айрымдары сүрөт тартуу үчүн керектүү буюмдарды же окуу куралдары болду. Биз ушу Нур калыптандыруу борборунун балдары Рамазан айынын урматына Баткен шаардык кеңешинин депутаттарына ушул өздөрүнүн кыялдарындагы кат жолдошконда, ошол катты кыялдарын орундатыш үчүн кат жолдогон үчүн бүгүн ошол кыялдары орундалып отурат да. Бүгүн депутаттар келип, ошол жазган белектерин алып келип тапшырган отурушат. Нур балдар калыптандыруу борборунун Баткен шаарынын депутаттарынан алардын өздөрүнүн кыялдары болгон арзууларын жазышканда ошолорду кубантуу максатында жалпы жамаат келип катышып берип атабыз. Жалпы ушуну уюштурган Нур балдар калыптандыруу борборунун кызматкерлерине, анан жана ошондой эле жекече биздин шаарыбыздын ишкерлерине, демөөчүлөргө чоң ыраазычылык билдиребиз.
Бул балдарды тарбиялап чоңойтуп аткан биринчиден ата-энелерге биз жалпы терең ыраазычылык билдиребиз. Иш-чарага Баткен шаарынын мэриясынан өкүлдөр, шаардык кеңештин төрагасы баш болгон депутаттар, демөөрчүлөр жана кайдыгер карабаган жарандар катышты. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жардам беришти. Балдарды тарбиялап жаткан, ушул балдарга камкордук көрсөтүп жаткан ата-энелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушул балдарга талим тарбия берип, коомду калыптандырууда көп кызмат көрсөткөн Нур реабилитациялык балдарды калыптандыруу борбору кызматкерлери сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ошону менен бирге Баткен шаарынын мэринин Кулубай Сетек Төлөбековичтин дагы ыраазычылыгын куттуктоосун билдирүү менен мен сиздерге Нур реабилитациялык борборго акчалай аз да болсо салымыбызды кошуп кетмекчибиз. Иш-чара Баткен шаарынын мэриясынын алдындагы Нур балдарды калыптандыруу борбору тарабынан уюштурулган. Мээримдүүлүк кечесинде балдар үчүн чакан концерттик программа коюлду. Оюн-зоо кызыктуу сынактар менен коштолуп, өзгөчө балдар өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ата-энелер менен коноктор алардын таланттарына күбө болуп, кол чабуулар менен колдоп турушту. Биз да кат жазып, сиздерден самокат алдык. Катта рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин балдарды ойлоп, биздин балдарга жакшы ушундай эмелерди уюштуруп бергениңиздерге сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз, чоң таазим. Уюштуруучулардын айтымында, мындай иш-чаралардын негизги максаты өзгөчө балдарды коомго жакындатуу, алардын талантын колдоо жана кубаныч тартуулоо. Жанболот Мамашакир уулу, Айжан Кубатбек кызы, Бексултан Каратбек уулу, жаңылыктар. Бардыгыңыздарга кайрымдуулугуңуздар үчүн чоң рахмат. Кадамжай районунда өзгөчө камкордукка муктаж балдарга көңүл бурулуп, кайрымдуулук иш-чарасы уюштурулду. Район аймагындагы ата-энесинен ажыраган жана Кут Кадам үй-бүлө тибиндеги балдар үйүнүн тарбиялануучулары өзгөчө балдар катышты. Иш-чаранын алкагында балдар Кызыл Кыя шаарындагы оюн-зоок аянтчасында акысыз эс алышты. Өзгөчө камкордукка муктаж 50дөн ашык балага Кызыл Кыя тигүү цехи тарабынан кийимдер белекке берилди. Мындан тышкары Баяман Батыр базарынын жетекчилиги тарабынан баштык жана окуу куралдары да таркатылды. Демөөрчүлөр тарабынан балдардын үй-бүлөлөрүнө жана камкордукка муктаж үй-бүлөлөргө азык-түлүк топтомдору да тапшырылды. Ыйык Ороз айында уюштурулган кайрымдуулук иш-чарасы балдардын маанайын көтөрүп, аларга камкордук көрсөтүү жана коомчулуктун колдоосун сезүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн маанилүү демилгелердин бири болуп калды. Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Акимболот Байкештин демилгеси менен Кадамжай районунун аймагындагы өзгөчө камкордукка муктаж биздин кичинекей досторубузду чакырып, бул жактан Рамазан айынын урматында кайрымдуулук иш-чарасын өткөрдүк. Бул кайрымдуулук иш-чарасына райондук мамлекеттик администрациясынын демилгесин колдоп, райондо бир топ жеке ишкерлер, мекеме ишканаларынын жетекчилери колдоо көрсөтүп, район аймагындагы 56 ушундай балдарыбыз жана Кут Кадам үйүндө жайгашкан 18 балага окуу куралдары менен баштыкчалары жана ушундай бир мекеме ишканадан азык-түлүк продуктасы 10 килограмм un таратылып берилди. Андан сырткары Кызыл Кыя шаарында жайгашкан Global Garment мекемесинен аларга кийим-кече, ал эми ошол эле шаардагы жайгашкан Иллюзион оюн-зоок борборунда балдарды акысыз бир күнгө ошол бир эс алуу программасы уюштурулуп, ошол жерден өткөрүп келди. Бүгүн Баткен шаарындагы Өрүкзар балдар бакчасында Ноорус майрамын утурлай атайын мадани иш-чара уюштурулду. Анда тарбиялануучулар улуттук оюндарды ойношуп, кыргыз элинин каада салттарын чагылдырган чакан көрүнүштөрдү көрсөтүштү. Иш-чаранын алкагында улуттук тамак аштардын көргөзмөсү да уюштурулуп, конокторго салттуу даамдар сунушталды. Ошондой эле ата-энелер жана тарбиячылар активдүү катышып, балдардын чыгармачылыгына күбө болушту. Кыргызымдын балуулуктары деген темада ар бир группага өз алдынча сабактар бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде биз ушундай ар бир
ушу бакчанын ар бир участкасын өзүбүз ошо темабызга байланыштырып жасап, ушу балдардын маанайын көтөрүүдө, майрамдык маанайын көтөрүүдө ушундай мероприятие өткөрүп атабыз да. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу жана Нооруз 2026 майрамына карата мелдеш өткөрүлөт. Улуттук салт санааларды даңазалоо жана кызматкерлер арасында сергек жашоо образын жайылтуу максатында уюштурулууда. 21 март күнү өткөрүлүүчү спорттук таймашка Баткен шаарында жайгашкан райондук, шаардык жана облустук мекеме ишканалардан эркектер жана аялдар курама командалары катышат. Ал үчүн командаларды каттоо 19 мартка чейин уланат. Спорттун 4 түрү боюнча мелдештер уюштурулууда. Алар улуттук классикалык кыргыз күрөшү боюнча, аркан тартыш боюнча, таяк тартыш боюнча и ордо оюндары боюнча мелдештер өтөт. Бул Нооруз 2026 майрамына карата жалпы призовой фонд 250 000 сомду түзөт. Белгилеп айта кетчү нерсе, бул быйылкы жылдын өзгөчөлүгү аркан тартыш, спорттун аркан тартыш түрү боюнча мелдештер булар Баткен облусунун, то есть Баткен шаарында жайгашкан облустук, райондук, шаардык мекеме ишканаларынын кызматкерлери арасында өтөт, аялдар жана эркектер арасында. 17-18 март күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу жолдорунда жана ашууларда кар көчкүтүшү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 18 мартта түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы соңуна чыкты. Амандыкта көрүшөлү.